Кубаны, сенин платформаң сонун болуп атат. Ошо платформаң иш жүзүнө ашса экен. Эгер ашпай кала турган болсо, менден чоңмуштум. Мен Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Кубанычбек Кадыров Ысык Көл облусуна караштуу Тамчы айылынын жашоочулары менен жолугуп, алардын ак батасын алды. Мына Тамчыдан да эчен кыйындар чыккан, мына Касым Тыныстанов деген эмне бул жети Кыргызстанды 1924-жылы 7-ноябрда Кыргызстанды ушу 7 саясий коомдук ишмер биринчи түзгөн да. Ошонун бирден бири болгон. Мына мен дагы алыс эмес. Мен да алыс эмес, мына Жусуп Абдрахмандын айылынан болом. Ошо Жусуп Абдрахмандтай мамлекетиме, элиме, сиздерге ак кызмат кылайын деп алдыңыздарга келип отурам, агайын туугандар. Гөлдүктөр Кубанычбекти колдойбуз. Кубанычбек деген таза жигит, ак жигит, муну таржымакалын билебиз. Ушу эл үчүн деп атат, жер үчүн деп атат, ушу Кыргызстан үчүн чуркап атат. Болгон программасын айтты, түшүндүрдү. Түшүндүк. Кубанычбек Кадыров Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан 10-чу тизме менен бара жатат. Алдыда талапкер депутат болуп барып калса, айылдарды өнүктүрүү жана элдин турмушун жакшыртууга өзгөчө басым жасаарын айтат. Мени колдосоңуздар, Кудай буйрса, партиянын 7 багытта кетип баратабыз. Программабызда баары көрсөтүлгөн. Ошо жакшы мыйзамдарды жазып, ошо олигархтарым үчүн, элдерге иштечү турган мыйзамдарды жазам деп мен сиздерди ишендирип кетем, агайын туугандар. Ысык Көл облусу өлкөбүздөгү туристтерди кабыл алуучу жерлердин бири болуп саналат. Андыктан облустун ар бир аймагын өнүктүрүү, инвестицияны өркүндөтүү заман талабы болуп турат дейт Кубанычбек Кадыров. Инвестор келмейинче, ички сырт инвестор болбойнча маяна көтөрүлбөйт, пособие көтөрүлбөйт, пенсия көтөрүлбөйт, агайын туугандар. Туурабы? Ошон үчүн баарын сактай билишибиз керек. Ошого жакшы мыйзамдар жазалы деп атабыз. Ошо бийлик алмаша берсин, депутаттар алмаша берсин, министрлер кубаланып кете берсин. Бирок эл, ошо инвесторлор запкы жебеш керек. Ошондой жакшы мыйзамдарды жазыш керек. Аябага жакшы билимдүү бала экен. Бизди өркүндөтүп алып кетчү бала экен. Ден соолук Алла Таалам буга дагы өмүр берсин, ден соолук берсин. Депутаттыкка өтүп тетиги Бишкектин депутаттын орунун алып, мандатын алып, бизди аябай көтөрүшүн айланайын. Кубанычбек Кадыров кандай учур болбосун элдин үнүн бийликке жеткирүүгө, элдин талабын талашып, эл үчүн иштеп берүүгө даяр экенин айтат. Андыктан ар бир шайлоочуну келечек үчүн туура тандоо жасаганга чакырат. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Ысык Көл облусу.